22 февралда ошол отурум болду эле, сиздер келип бизге маалымат бердиңиздер эле. Мен ошондо сунуштадым эле. 14 менен 5 троллейбустардын акыркы аялдамасын Жайыл Батыр менен Арча Бешик көчөлөрүнүн кесилишине чейин узартуу боюнча. Бул жөнүндө кат дагы келген жок. Сиздер кат жүзүндө жооп беребиз дедиңиздер да, ошо боюнча калды. Масалиев көчөсү менен Семетей көчөсүнө чейин тротуар салабыз дедиңиздер эле. Мына 1 ай болду, 1 айдан бери казып салдыңыздар дагы. Ошол жерде азыр элге абдан тоскоолдук келтирип атасыздар да. Окуучу балдар 93 мектепке барып атат. Кары картаңдар база албай атат. Чоң трассага жолго чыгып атат. Же салгыла жолубузду көмгүлө деп, эмне бул? Барбы ушул жөнүндө маалыматыңыз? Жайыл Батыр Жортекованы айтып атасызбы? Жок, Масалиева менен Семетей көчөсүнө чейин, өйдө жакка чейин казып койбоңуздар. Бул Доронбек Садырбаева көчөсү менен Южный магистралдын кесилишинен өйдө жагына чейин тактап айтканда. Кытай гранты тарабынан каржыланган жанагы жолдорубуз быйыл 30 октябрда толугу менен бүткөрүлөт да. Баягы жанагы кандайдыр бир где-то жолубуз салынып, тротуары салынбай калган жерлерибиз болсо, азыр форсировать этип бүтүрөбүз. 1 айдын ичинде бүтүрөбүз. Жок, мен түшүндүм, бирок 1 ай болду да ошол казылып алып тыштап койдуңуздар да. Эртерээк эле кылып ошол маалда эле кассаңыздар болбойбу? Элге тоскоолдук келтирип атасыздар да. Шуну карап коюңузчу өзүңүз көзөмөлдөп. Макул жарайт. Ширалиева менен Күйүкова көчөлөрүндө светофор коюп беребиз дедиңиздер эле. Бул маселе кандай болду? Светофорлорубуз быйыл жылдын башында титулубуз бекиген, акчабыз бар. Анан жанагы инфляция үчүн, инфляция болуп кеткендигине байланыштуу, көп жанагы строй материалдардын кымбаттап кеткендигине байланыштуу биздин жана тендерлерибизге бир где-то 3 ай, 4 ай эч ким катышпай койду. Азыр кайрадан баягы жанагы бааларды жаңы жана Гостройдун тарифтери менен коюп чыктык. Тендерди жарыялап атабыз, жылдын этегине чейин бүтүрөбүз. Жакшы. Бердалиев көчөсүнөн да мына каттар келип атат да, мына жарыктандыруу, тротуар салуу жана башка маселелери бар экен. Ушу Бердалиева көчөсүнө да бир көңүл бурсаңыздар керек деп ойлойм да, жакшыраак. Альянс коомдун демилгеси менен Чортекова көчөсүнө отургузган арчылардын сугаруу, баланска алуу маселесин да көтөрдүк эле. Ал кандай болду? Баланска алындыбы бүгүнкү күндө, алынган жокпу? Бул маселе Зеленхоздун маселеси. Зеленхоздун представители биякта азыр жок. Бирок ошо сиздин сурооңузга биз кат түрүндө жооп жөнөтүп, тактап туруп, анан сизге жообун жөнөтүүгө уруксат бериңиз. Зеленхоздун маселеси ал эми ич-чара өзүңөрдө. Бирок силер курировать этип атсыңар да. Силерге мэрия караштуу да. Бул служба неме Попиков Олег Владимирович деген вице-мэрге караштуу. Ошол себептен мен сизге баягы толук кандуу жооп бере албай аткан себебинин бири ошол болот. Сиздер многу кат жүзүндө мага жооп берип коюңуздарчы, 5 маселе боюнча мен сизге азыр кагазды берем. Хорошо. Силер бир нерсени туура түшүнсөңүздөр, урматтуу мэриянын өкүлчүлүктөрү, бул элдин талабы, бул биздин талабыбыз эмес. Жарайт. Ошон үчүн карап көңүл буруп коюңуздар. Рахмат сиздерге. Рахмат багышыңыз.